Саламатсыздарбы? Кут дарагына жоса Павлония дарагына кызыгуучулар. Мен Өзгөн шаарынын жайынын жанында жайгашкан Кошкоргон айылына келдим. Махамат Жан ака бул жерде кичинекей плантация өстүрөт экен Павлониядан. Караңыздар, кандай жакшы өсүп атат. Махамат Жан ака, эми мына Павлония жөнүндө бир-эки сөз айтып берсеңиз. Бул канча жылдык болду ушу Павлонияга? 5 жылдык болду азыр. 5 жылдык экен. Караңыздар, мына калыңдыгын көрдүңүздөрбү? Түздүгүн, бийиктигин караңыз. Сорту F1 болор. F1 дедиз, FTNR жылы болуп калат экен, а? Өзбекстандан стаканчыктарын алып келип экенсиз, Ташкенттен алып келдирген өзү. Ташкенттен алып келип тиктирген экен, бир жакшы өсүп атыптыр, мына караңыздар. Анан өткөнү Бишкектен бир байкеч алып, аралыктарын бир, анан кроналар бир тартып кой дедим, мына үстүнө тартып атам, караңыздар кандай чоң болуп кетет. Ортосуна Махамат Жан ака мындай клубника, кулпунай өстүрөт экен. Клубникадан быйыл жакшы доход тапсыз, аны соседтериңиз айтты, мен элдерге эметпей эле коеюн. Мына караңыздар, дастар жакшы бышып атыптыр. Осы эле, уруксат берсеңиз, Алып жүрөйүн. О жазында жакшы болот. Эми күздө калганы бу. Абдан жакшы экен. Баягы малина, клубникага кызыккандар сурап жатышат. Жылда үстүнө сетка тартып жүдөп атабыз. Павлония тиксек жакшы болот экен деп. Азыр мага заказдарды ала баштадым. Павлония көчөтүнө. Караңыздар. Бул жерде капельный кылып сугарат экен. Капельный кылып клубникаларды өстүрөт экен Махамат Жан ака. Бул эле жер эмес. Бул жакта да бар, караңыздар. Шындап эле сетка тартып жылда аны алмаштырып жүдөгөндөн көрү аралыктарын 5,5-6-7 метрден кылып тигип койсоңуздар, бул Павлония абдан жакшы тез өсүп кетет. Жакшы көлөккө берет, ортосуна монтип иштетсек болот экен. Күн уруп экен да ушунда. Күн кезилип кетпейт, Малина да жакшы болуш керек, Махамат Жан ака. Ушундай турат, Павлония турат. Күн уруп атат. Азмак сет өтүп кете берет. Бул эми интервью кичине көбүрөөк, узагыраак боло турган болуп атат. Мына караңыздар, Павлониям. Ушул 5 жылдык экен. Мен айтып атам кызыгуучуларга. Бул Павлонияны сугарып жакшылап карап койсоңуздар, бош жерлерге тигип 5 жылда мындай 6-6,5 метрлик түз строй материал ала алабыз. Жыгачынын бышыкты кандай болот экен, Махамат Жан ака? Жакшы. Теректеби же теректен бышыраакпы? Тегиздик үчүн нема аз чыгат экен андеги. Расходко. Отход чыгат экен. Биз кырдык койхона макана ушундай кыйганбыз. Азыр азыр 2 этаж үй салып атпыз, ошого туура таштамайдан бери тактайларды даярдап коюпбуз. Ал тактайларды азыр барып көрсөтөбүз. Менин подписчиктерим үчүн. Мына караңыздар, плантацияда. Бул Кошкоргон айылы. Шетеп жакшы дыйканчылык кылып жаттыр. 28 миң деп атат. Кубасы. Унда көre өзүбүздөн чыгарабыз. Атак сосналардын немеси кубасы 28 миң деп атабы. Кубасы. Унда 20 кетет экен. Мен ошону айтып атам. Жолдо кетет экен. Орустардын тактайы жакшы болот. Бирок кымбат да. Кымбатта. Андан көрү мына 5-6 жылда өзүбүз огородко тигип туруп мондай кичине бутап турсак жакшы өсөт экен. Бесплатный стройматериал болуп калат экен да 5 жылдын ичинде. Андай ылдыйраак барып дагы башка элдер үчүн дагы 1-2 видео ролик тартабыз сиз менен.